Салам достор, мен Нургуль Каимова, Москва шаарындагы паритет кыймылсыз мүлк маалымат борбордун жетекчиси болом. Бүгүндөн баштап биз онлайн консультацияларды баштадык. Сизде кыймылсыз мүлк боюнча квартира сатуу, алуу, ипотекалык кредиттерди алуу боюнча, комната, квартиралары, Кыргызстандан үй сатам же алам десеңиздер, ушундай суроолоруңуздар болсо комментарийге жазсаңыздар болот. Биз бул видеолорду Facebook, Instagram жана Одноклассник социальный барактардан биз жарыя кылабыз. Биздин сүйлөшө турган темабыз бул Москва шаарынан ипотекага квартира алган ыңгайлуубу же ыңгайсызбы, керекпи же керек эмеспи, ушундай суроого жооп бергим келип атат. Эң негизгисин Москва шаарындагы жашаган биздин мекендештер жакшы билебиз. Ижарага квартиралардын баасы орто эсеп менен мен айтып кетсем, бир комнат квартиранын баасы 30-35 миң рубль, 2 комнат квартиранын баасы 40-45 миң рубль, 3 комнат квартиранын баасы 50-дөн 70 миң. Ошол акчанын баарын биз бир жылда кеткен акчаны эсептесек, 10 жылда кеткен акчаны эсептесек, бир эмес 2 квартиранын акчасын биз үйдүн ээлерине төлөгөн болуп чыгабыз. Ошондуктан Москва шаарында сиз жашап жүрсөңүз, азыр квартира снимать этип жүрсөңүз, ошол эле айына төлөгөн 45-50 миң рубльди сиз үйдүн ээсине эмес, банкка төлөсөңүз жакшы. Ипотекага сиз квартира алсаңыз, үйдүн документи дароо сиздин атыңызга өтөт. 10 күндүн убакыттын ичинде ушул үйдүн сиз юридический, документальный бүт оформление сиздин атыңызга болот жана үйдүн ачкычын сиз аласыз. Ошол үйгө сразу көчүп кирип жашаганга мүмкүнчүлүк бар болот. Ошондуктан Москва шаарында жашаган биздин мекендештерге айтмакмын, аябай жакшы шарттар бар. Орус жарандыгы боюнча жана кыргыз жарандыгы боюнча ипотекага квартира алсаңыздар болот. Себеби дегенде, сиз азыр төлөгөн акчаңызды банкка төлөйсүз. Орус үйдүн ээсине эмес, банкка төлөйсүз. Ошондо регистрацияңыз сиздики өзүңүздүн квартираңызга коет. Экинчиден, кошуналардан кыжалат болбойсуздар. Кирди, чыкты, жалып кылат, хозяинге айтып коет деген ойлордон алыс болосуздар. Жана участковыйга акча төлөп аткан акчаларды эми мындан ары эгер өзүңүздүн квартираңыз болсо, ага төлөбөйсүздөр. Ошондуктан эгерде сиз квартира алып Кыргызстанга деле кете турган болсоңуз, квартирант киргизип койсоңуздар, ошол квартиранттардын акчасы менен ипотеканын карызы жабыла берет.